Боркер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Андыктан ушул дүйшөмбүгө ушул күнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтып, жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып, келе жаткан Курбан айт майрамдар куттуу болсун. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кыргыздын сыймыгы, Кыргыздын жылдызы, биздин баатырыбыз, Кыргызстандын баатыры Нурмухаммад Ташматов келген. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле ушул Нурмухаммад Ташматовдун машыктыруучусу, продюсери, режиссеру, эң негизгиси атасы Ормонов Асылбек ага. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Мына Кудай буйрса, анда ушул биздин эфирге кош келдиңиздер. Эл менен амандашып, саламдашып алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, кызыктын баары алдыда болот. Андыктан суроолор болсо, сунуштар болсо жазыңыздар. Бүгүн биз Кыргыздын баатыры деген темада сөз кылабыз. Анткени ат көтөрбөгөн, жүктү көтөрүп, Кыргыздын байрагын көтөрүп, ушул Кыргызды дүйнө жүзүнө таанытып аткан ушул биздин баатырыбыз Нурмухаммад жөнүндө сөз болот. Анда ушул баягы сөз башынан болсун. Жакында эле ушул мынакей балким элдер билет же билбейт. Ушул Kia боюнча барып келдиңиздер, рекламага тартылуу боюнча. Ошо баруу, келүү кандай болду? Сөз сизде, Асылбек аке. Kia машинасынын рекламасы бул баягы орус тилинде айтканда международный Эл аралык, дүйнө жүзүндө эл аралык баягындай неме экен, реклама ролик экен. Индия мамлекети Kia автоунаасын чыгарат экен. Ошол Kia автоунааны рекламага тартыш үчүн Нурмухаммадты индиялык кинорежиссерлор аларда пандемия күчтүү болгонуна байланыштуу Белоруссиянын Минск шаарына бизди алып кетишти. Алар интернеттен табышты бизди. Алардын тапкан себеби Нурмухаммадтын рекордтор китебине киргени себеп. Алар көбүрөөк ушул рекламага рекорд китебине катталган балдарды алышат экен да. Ошол жактан алар интернеттен алышып, биз менен байланышып, бизди Минскке алып кетишти да. Ошол жерде Нурмухаммад Белоруссиянын Минск шаарында мосттун көпүрөнүн астында сабактан кайтып келаткан болот. Ошол учурда мосттун астында 3 хулиган бала Нурмухаммадтын жолун тарайт. Ошол эпизоддо Нурмухаммад башкы ролдо Kia рекламасына түшүп келди. Бул реклама 1 мүнөткө жетпеген реклама YouTube каналда 21 миллион просмотрга эгедир болду. Баракелде. Буйрса ушул роликти дагы Кудай буйрса YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Ошол Марва деп, насихат деп аймаласаңыздар, Кудай буйрса ошонун толугу менен көрсөңүздөр болот. Анан келечек пландар жөнүндө сөз кылсак, мына буйрса убактыңыздар өтө аз экен, чакырган жерлер өтө көп, телеканалдар, радиолор эртең буйрса мынакей жогорку кеңештин спикерине жана ошондой эле Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбекович дагы сиздер менен жолугушат. Келечек пландар жөнүндө кандай пландар бар? Келечек буйрса биздин башынан айтып кетсем, биз түрүктөрдү жаса, Нурмухаммад түрүктөр жаса, баягы лучше всех, круче всех, синяя петиция, я почти знаменит передачаларына катышып, Нурмухаммад Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып келатат. Бул эми шоулордо катышкан да, эми бул шоу баягындай, кандай десем болот, шоу передачаларда катышкан. Шоу программаларда. Андан сырткары Нурмухаммад дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөн бир түрүктү аткарып атат. Бул Алланын өкүмү менен нунчак менен теннис ойноо. Бул ыкманы дүйнө жүзү аракет кылышып да, жасаганга, бирок кандайдыр бир себептер менен болуп атат. Алланын өкүмү менен бир гана Нурмухаммадте Кыргызстанда болуп атат бул нерсе. Нурмухаммад ушул ыкма менен 3 жолу рекорд койду да. Ушул рекорд 3 жолу рекорд койду. Дагы буйрса алдыда ушу Гиннеске катталайлы деген оюбуз бар. Дагы алдыда жаңы 3-4 түрүгүбүз бар. Буйрса ушул рекордко катталып калыш эмес, ушул ыкма Кыргызстандыкы, кыргыз элиники болуп калсын деген аракетти жасап, иш жүргүзүп жатабыз, аракет жасап атабыз. Алдыбызда планыбыз ушул. Буйрса биринчи, экинчи, үчүнчү неме этап, биринчи этап 3 жолу катталды. Гиннеске Москвада интеррекордко. Бул деген сөз уже бул ыкманы отбивание деп коет орусчасына, шарикти нунчак менен кайтаруу. Бул ыкманы уже башка мамлекет тартып ала албайт да, себеби мындай айтканда бул уже кыргызстандык болуп калды.
Эми буюрса калганын дагы толук ушул Кыргызстандыкы болуп калышы үчүн ушул ыкмалдын үстүндө аракеттенип атабыз и ушул аракет жасап жатабыз. Жакшы, анан айтсаңыз, ушул катталуу деле оңой олтоң болбосо керек. Убакыт керек, тыйын тыпыры бар, башкасы бар, көйгөйү бар дегендей. Мындай мамлекеттик тараптан жардамдар болуп атабы кандай? Жок, мамлекеттик биз ушул каттаган рекордторубузду, 3 рекордторубузду дале ошо өзүбүздүн аракет менен каттаганбыз. Экинчи рекордту Москвага алып кетип, Москва шаарында өздөрү ошо рекорддун взносторун төлөп, съемка кылышып өздөрү каттап беришкен. Анан бирок ушул Гиннес рекордко каттаганга аракет жасап атабыз, бирок бизге чын-чыныгы келгенде жардам керек болуп атат, бирок биз пока мамлекет жактан жардам көрбөйбүз. Жакшы. Анда Нурмухаммед, салам алейкум. Ошол максаттарың жөнүндө айтып берсең. Келечекте максаттарың кандай? Мен биринчи максатым Аллахтын ыраазычылыгын табыш керек. Анан там актер болом, каскадер болом. Ошого машыктам да, Кудай кааласа. Ошого даярданам. Жакшы, мынакей Асылбек ошол баягы актер болом деп атпайбы, буюрса Кудай таала тилегин берсин. Кыргызстан жүзүдө анан баягы чоң улуу актерлор, дүйнө жүзүн дүңүрөткөн актерлор дагы чакырса керек. Сүйлөшүүлөр кандай болуп атат келечек пландарда? Биз буюрса кече жакында Москвага барып келдик. Звезды против вундеркинди деген передачага барып тартылып келдик. Буюрса бул передача август айынын орто ченинде этектеринде чыкса керек. Ошондо жалаң ошол баягы Москвадагы кинодо ойногон чоң звездалар менен сүйлөшүп, ошолор менен отуруп келдик. Буюрса анан ошо киного аракетибиз бар. Буюрса ошо Голливудка барайлы деген оюбуз бар. Биз бул оюбузду башында эле айтып келебиз, бирок тилегибиз орундай элек, бирок орундап калат деген жакшы ой менен, тилек менен сүйлөшүп атабыз. Анан буюрса азыр деле ошо Америкадагы Колумбия шаарында бир диджей менен азыр деле кат келди, сүйлөшүп атабыз. Ошол буюрса аракет кылсак болуп калат, насип кылса. Кудай буюрса жаш тилегин берет дейт, Кудай буюрса тилек кабыл болсун. Анан досторуң жөнүндө айтып берсең, кандай досторуң бар? Эл тааныган, же болбосо сен сүйлөшүп аткан актерлор болобу? Кимдер досторуң? Бир досум бар, орус. Ал менен Непаште знаменитке барганда досошо алганмын. Экөөбүз жүрүп там айланып дегендей ойноп. Ал неме воздушный акробатика менен заниматься этет, брустар менен. Биз экөөбүз Инстаграмдан прямой эфирден сүйлөшүп калабыз. Там типа деладан. Бир досум бар эле. Немесин номерин таап алып атабыз, Никита деген. Бир боксер бар. Ошол номерин. Кайсы өлкөдө алдык? Москвада. Таап алып атасың, Жакшы. Беларусияда бир досу бар, чалып турат. Бүт эле баягы ошо спортсмендер, знаменитый балдар чалат да. Чалып бири-бири менен сүйлөшүп турушат. Чалып анан дагы бир ошо биз укканыбыз бар. Баягы Кыргызстандан болсун, дүйнө жүзүнөн болсун, ушул Нурмухаммедден кеңеш сурагандар. Арбын. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай кеңештер сурашат? Мисалы үчүн биз Минскиге барганыбызда ошо мостун астында съемка болуп атканда бир чоң эле аксакал келди. Орус киши да, аксакал деп коелу, биздин тилде айтканда. Орус киши келди, мен балаң менен сөткө чыгып алсам болобу деп калды. Анан, пожалуйста, түшкүлө десем, менин балам дейт. Нурмухаммедден 3 жаш кичүү дейт. Бирок дейт, Нурмухаммедди көрүп дейт, азыр Беларусияда карате боюнча 3 жолу чемпион дейт. 3 жолку чемпион дейт, ошо Минскиде чемпион экен да, эме Беларусиянын чемпиону 3 жолку. Ушул Нурмухаммедди көрүп, баягы 2017 Нурмухаммед Лучевскке барып чыккандагыны көрүп, кызык ошо бала машыгыш баштаган экен да. Кандай сенсем болот, стимул болгон экен да Нурмухаммед, себепчи болгон экен да. Ошо кишиге сөзгө түшүп кетти. Анан ошол эле учурда Беларусиядан ошо Минскинин өзүнөн дагы бир Андрей деген бала чалат. Чалышып ушу сурап турат да, кандай тарбиялап атасыз дегенде, анан кантип машыксак болот, анан алдыга кандай аракеттерди чогуу жасасак болот деген мааниде түз эфирде сүйлөшүп турушат. Анан ошо балдарыбызга уруксат бериңер, ошо балдарыбыз Нурмухаммед менен тез ушу мындай видео вызовтан сүйлөшүп турсун бири-бири менен деген көп сөздөрдү айтышат да. Жакшы, анан ушул мынакей дүйнө жүзүнө чакырып роликтерге тартылып атат, Кудай буйрса. Жакшы. Анан биздин Кыргызстанда чакырып тарткандар барбы? Же балким чакырса гонорар кандай болот дегендей? Фирмалар болсун, компаниялар болсун. Жок, биздин
Кыргызстандан 2017 жылы Мухтар Атаналиев агайыбыз номер 7 деген кино тартканда, номер 7 кинону тартканда бир эпизодко чакырган. Ошол эпизодко тартылган. Ошондон кийин биздин Кыргызстанда Нурмухаметке болгон көз караштар токтогон да, мындайча айтканда. Бизди Кыргызстан эмес, бизди Нурмухаметти, биз деп коелу, Нурмухаметти жалаң Россия, анан кийин Европага чакырат. Биздин Кыргыз себептери эмнеде болушу мүмкүн? Мен эми бунун себебин түшүнбөйм, мүмкүн билбейм эми кандай десем болот. Может, Нурмухаметтин таланты биздин Кыргызстанга туура келбейт. Мага бир Жалал Абадта бир тренер бала тос көрүп сүйлөшүп калдык, экөөбүз случайно банкта жолугушуп калдык. Ошондо ошол бала айтып калды, мен тренерди албаган билем. Биз тренерлер чогулуп сүйлөшүп отуруп ошо айттык дейт. Кандай ушундай алдыга жылып кетти дейт. Сиз дейт, балаңыз азыр 50 жыл алдыда деди да. 50 жыл алдыда. Буну пока биз түшүнүп жеткичек убакыт керек дегендей сөздү айтты. Эми бул менин сөзүм эмес, бул ошол тренердин сөзү. Мүмкүн ошондойдур, может, мүмкүн ошо Кыргызстанда кинорежиссерлор, реклама тарткандар, мүмкүн бунун талантын азыр түшүнбөсө керектир. Же болбосо бунун таланты биздин кинорежиссерлорго баягындай бир канча өйдө, балким. Мүмкүн өйдө, мүмкүн биз ылдыйдабыз, аны мен точно мындай айта албайм. Бирок былтыркы жылдын эсебинен Москвага пандемияда эч ким учпай аткан маалда ошо бүт документтерин туулап, өздөрү телефон чалышып, аэропорттордо проблемаларды чечишип, өздөрү Москва, Белоруссия, Украина алып кетип атты. Значит, алар үчүн кызык. Биздин кыргыздар үчүн кызык болгону менен алар үчүн кызык. Демек, алар өнүккөн мамлекет деп эсептесек, значит, ошо өнүккөн мамлекеттер кызык алып кетип аткандан кийин, значит, Нурмухамед бир кыйла алдыда деп ойлойм. Жакшы. Анан дагы ошол кызык дегенде да бир маселе, ошол биздин кошуна өлкөлөр да кызыктар. Нурмухаметке чакырган бир нерсе жол билебиз, ошол баягы Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөр. Сиз эмнеге макул болуп атасыз? Өзбекстандан ушул теннис, нунчак менен теннис ойноо боюнча олордо баягы жахан чемпиону деп коет экен. Жахан чемпиону деген бул дүйнөлүк чемпиондордун катышуучу спортсмендердин тренери, агайы биздин үйгө келди. Ошо Нурмухамед менен үйгө келип 15 күн үйдө жүрдү. Ошо нунчак менен алектенип муну менен 15 күн жашады. 15 күн бизде жашады. Үйдө жүрдү. Анан ошол эле учурда Нурмухамедти Өзбекстанга алып кетели деди. Өзбекстандан чыгарайык деди. Ошо баягы рекордко каттатканы, башкага толук мүмкүнчүлүк, шартты түзүп беребиз. То болгон биздин Өзбекстан атынан флаг, баягы Өзбекстан туусун көтөрүп чыксын деген ойду айтты. Бирок биз ага макул болбодук. Намысыңыз кыргыз деген. Жигиттик намыс керек болду да. Анан ошондой эле учурда мындай бир суроо бар да, өзүм суроо берем. Эмне үчүн биз дүйнө жүзүндөгү баягы спортсмендерге, кино актерлорго, ошондой белгилүү инсандарга биз аларды көмөк түтүп, биз аларга да кызыга беребиз. Эмне үчүн биздин кыргыздарга кызыкпайт? Эмне үчүн биздин кыргыздарга кызыкса болбойбу? Биздин кыргыздарга деле кызыкса болот деген баягындай өзүмө тапшырма койгон сыяктуу иш жакка кетпей аракет кылдык да ушул нерсени. Буюрса ушундай кылса болот экен, аракет кылсак болот экен. Өзбекстан тренери келди деп атпаймынбы? Кызыккан үчүн келди да. Анан баягы белгилүү кино актер Жан-Клод Ван Дам Facebook баракчасынан Нурмухамеддин түрктөрүнө класс басып өзүнүн сториясына көчүргөн. Бул деле уже көңүл бурган кызыккан да. Ооба. Бул экөө билем знаменитий адамдардын немесин айтам. Андан сырткары бизге ушул Нурмухамедке Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Одноклассниктен дүйнө жүзү кат жазат. Дүйнө жүзү кат жазса, дүйнө жүзү телефон чалат. Значит, бул деген сөз бизге да кызыкса болот экен. Значит, биз дагы барбыз, биз дагы кызыктырдык деген сөз да. Анан буюрса келечек алдыда
Жакшы. Нурмухаммад, аны айтсаң, сен келечекте Кудай буйрса кандай ролдорду жараткың келет? Оңбу же терсби, кандай ролдорду ойногуң келет? Буйрса. Хороший адамдын ролдорду. Мындай. Мисалы. Плохойдорду ойногуң келбейт. Мындай киллердер болот го, мындай маньяк типа. Ошондо ошо айткан боюнча каскадер ошо Джек Чанга окшоп крышадан секирип дегендей. Секирип, бул основной өзүмдө көрсөң назик бала окшоп көрүнөт го. Ооба. Көрүнүшү. Анан бирок ал көрүнүшү ошондой да. Бул өтө шок да, тихий шоктордон. Бул ошо немени жасаган жакшы көрөт баягы. Каскадерлук немедечи трюктар жасаганды. Дубалга секирип, теп, салтага таштап түшөт. Астанага туруп 2 фут менен чыгып кетет дегендей. Анан баягы бирдекелер асылып чыгып кетет. Ошо бул каскадерлук жагына көбүрөөк өздөштүрөт да. Жакшы агай. Анан мынакей буйрса 11ге толуп 12ге карады, Кудай буйрса. Канча жаштан баштадыңыздар, анын өзү негизи тапташ эле оңой эмес да. Убакыт керек, ага тынтыр керек, көңүл керек, сабыр керек дегендей. Анан сизге Кудай ыраазы болсун. Баягы ошол деңгээлге жеткизип аткан чыныгы патриот кыргыздын бир жараны катарында ушулга токтолсоңуз, канча жаштан баштадыңыздар эле? Мен Нурмухаммедти 3 жашынан баштагам. 3 жашынан баштаганмын. Дегеним, айтайын дегеним, сөзүңүз озукса, ушул баягы сизден дагы менин балам тарбиялап бер деген жарандар көп. Ошого бир жооп болсун деп атам. Мен Нурмухаммедти 3 жашынан баштагам. Нурмухаммедти 3 жашынан баштаганда бул эми 3 жашар бала. Кичинекей болот го, кичинекей бала 3 жашынан баштап маштырышты баштаганмын. 4 жашынан залга апарып аралаштырганмын. Залда машыгып анан 6 жашында бул мектепке бар элек учурунда Кыргызстандыктын таанытты дүйнө жүзүндө. 6 жашында. 6 жашында мектепке бар элек болчу. Машалла. 6 жашында бул лучших передачасына барып, Брус Линин Игра смерти киносундагы бир эпизодду кайталап дүйнө жүзүн таң калтырды. Ошол учурда бул 6 жашта болчу. Ошол учурдан баштап бул 2017-жылы Украинада Кручевсек передачасына барып катышты. 2017-жылы Москвада Синяя петиция деген передачага барып катышты. Баягы Сергей Безруков чакырган. Андан кийин кайсыга бардың? Андан кийин Я почти знаменитта. Я почти знаменитке бар. Алматы. Алматыга барып баягы немеге катышкан. Алматыга барганыңызда пут коюп койгон Нурмухаммедке. Алматыда баягы Азия Голд талант деп чыкты го. Ооба. Ошол жерде бизди булар чакырып алып кетишкен. Анан мен ушундай экран коюп бересиңерби, видео ролик десем коюп беребиз дешиптир. Баргандан кийин коюп бербей коюшкан. Биз ошол жерде булардын эгер биздин видеону чыгарсаңар, эфирге чыгарсаңар же болбосо интернетке жүктөй турган болсоңор, анда биз өзүбүздүн оюбузду YouTube'га жазып чыкканга мажбур болобуз деп мен баягы Серик Бирге дегенге жазганмын булардын чоңуна. Анан эмне болду дегенде ушундай биз контрактта дагы, договордо дагы, анкета толтурганда дагы точно жазганбыз. Мы подорожаем трюки Брус Ли деп, подорожаем деп жазганбыз. А подорожать эткенде акырына аркасында экран болуш керек. Ушундай эгер болбосо биз эгер эфирге кое берсеңер бунун трюгүнү же болбосо интернетке жүктөсөңөр, биз өзүбүздүн ойду жазып чыгабыз интернетке, сиздердин передачаңар боюнча. Нурмухаммедке дүйнө жүзүндөгү чоң передачалар көңүл буруп турат. Өзүңөрдүн немеңерди өзүңөр түшүрөсүңөр дегенден кийин алар немени алып салган. Эфирден YouTube каналдан алып салган. Чыгарышкан эмес. Демек бут тосушкан. Ооба. Себеп чыгарганды апарып туруп немени чыгарып бербей коюшканда аркасындагы Брусинин договордо бар жазылган. Договордо, контрактта бүт жазылган. Бишкектен бул жака карап расходду өздөрү төлөп кетишкен да, гостиница, пастиницаны. Договор боюнча, контракт боюнча ким отказ кылса, чыгымды төлөш керек да. Эфирный времянын убактын төлөш керек, баягы съемканын төлөш керек да. Алар бүт ошо чыгымдарын өздөрү көтөрүшкөн да. Өздөрү жапканда биз отказ кылып чыгып кеткенбиз контрактты бүзүп. Жакшы. Дагы кошуп жатабыз. Ошондон кийин анан биз баягы нунчак менен теннис ойношту өздөштүрүп атканбыз. Ошол учурда биз үйдөн туруп онлайн 42 жолу уруп международный рекорд койгон да Нурмухаммед. Рекорд установ кеткен. Эл аралык. 42. 42. Андан кийин бул рекордко киргенден кийин Я почти знаменит передачасына Москвага чакырып алып кетишти. Биринчи жолу алып кеткенде ушул немени коюп бергиле деген да. 42 жолу урганбыз го. Ушул этапты коюп бергиле. Башкадан каттайбыз деген да. Ошондо Нурмухаммед 49 жолу уруп
ошол жерде каттаган. Мировой рекорд койду ошондо. Мировой рекорд койду ошо немеде YouTube'да бар. Ошол жерде новый мировой рекорд установлен 49 раз деп туруп, Влад Копылов өзү директор, Интер рекорддун директору Влад Копылов берген. Сертификатын тапшырган. Ал жерде баягы дүйнө олимпийский чемпион ким эле? Ягудин, Алексей Ягудин. Алексей Ягудин, Сиркадзе, анан баягы путешественница бар го кыз. Бодиева деген Ирина Бодиева болуш керек, баягы путешественный кыз. Ошол кыз үчөө жюри болуп отурган, Сергей Минаев ведущий болгон. Ошондо Алексей Ягудин рекорд койгондордун бүт бардыгынын трюктарын жасап чыккан да. Жасап, бирок коюлду, рекорд коюлган, бирок ал жасап чыккан да. Бул татыктуу рекорд эмес деп баягындай неме коюп чыгып аткан да. Нурмухаммед интернетте бар. Нурмухаммеддин да түрүгүн кайталап көрсөм болот деп сурантып чыгып, Нурмухаммеддин түрүн кайталап албай койгон да. Унчалык мен ойнай албай койгон. Ошол жерде Бодиев айткан да, мен ушунча дүйнө жүзүнө жүрдүм, кыдырдым, ушунча таланттуу балдарды көрдүм, бирок сендей баланы көргөнүм жок. Даже олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смог повторять твой трюк депчи. Ошол жерде ушундай баа беришкен да. Ошондо бул экинчи турга автоматик өткөн. Экинчи турга автоматик өтүп, автоматик 3 звездочка алган да, ошол экинчи турга өткөн. Ошондо бир айдан кийин кайра Москвага биз алып кетишкен. Кайра Москвага барып, ошол жерде дагы башка бир ыкманы кое бергиле деген да. Ошондо биз необычный отбивание трюков. Нунчак менен необычный баягында айланып урат, секирип, чимирлип урат, ар түрдүү путты шыбаятка көтөрүп урат. Ушундай өтө тездикте чоң неме көрсөткөн да. Анан көздү байлап, закрытый глазами дегендей. Закрытый глазами уруп, ошол жерде дагы трюк көрсөткөн да. Бирок буну тилекке каршы Москва эфирге бербей койду. Эмнеге? Мен себебин билбейм, бирок менин оюмча бул просто зависть да. Бербей койду. Ушундай эфирге бербей койду, бирок кичине үзүндү берген, көп нерсенин ичинде кичине үзүндү коюп кеткен экен. Мен ошо үзүндүсүн алып, кыркып алып, интернетке чыгарып койгон. Москва эфирге чыгарбай койгон трюк деп. Жакшы. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан ошол кызыктын баардыгы алдыдан түз эфирде көрүп атасыздар. YouTube'да дагы бар, буюрса көрсөңүздөр болот. Насихат, Марва деп кирсеңиздер да болот. Анан эми чемпиондорго көп адамдар тийишет. Жол белден, көчөдөн дегендей. Чемпион өзү негизи жол белде, мектепте кандай жүрөт? Өзү жооп берсин. Тийишип калса балдар, эмне дейсиң? Кандай жооп болот сенде? Тийишкенде? Биринчи атамандар, экинчи атамандар, жетинчи атамандар. Атамандарга кызыкпайм өзү. Кызыкпайсың, Особенно тийишпейт да. Мындай коркот. Биринчи маалда тийишет да. Билбей аткан мен ушундай болгонмун. Анан кийин постепенно жөн эле жүрүп калганбыз. Мындай тийишпейт эч ким. Мирно жашап калганбыз. Жакшы. Негизи атаман болушка кызыгасыңбы? Эмнеге? Зачем? Эмнеге? Бирөөгө больно кылыш зачем? Жөн эле. Болбойбу, Азамат, демек биздин ошол денибизде да ушундай, тийишпей, эң несиси килемде, сахнада, көрсөткөн, бул жакшы. Мынакей, анча-мынча балким улуу муундарга да үлгү өрнөк болот деген ойдобуз. Демек, күчтүү болсо, талант болсо, элге чыгарыш керек, көрсөтүш керек. Анан биздин убактыбыз барган сайын карып баратат. Эми бул чемпион жөнүндө 1 саат, жарым саат аздык кылат. Сүйлөшөбүз өтө көп. Баягы биз эми ачылбаган анча-мынча бир-эки сырларды эле ачып атабыз. Ийгилик сырларын ачып атабыз. Кудай буйрса убактыбыз соңуна келип баратат. Асылбек бек айтсаңыз, эми мен билем ошол сиздин үйүңүзгө барып көргөндө дагы көп терезелер, лампалар сынган, башка болгон, анан көп эмгек, мээнет да. Анан ушул биздин маданият, спорт, маалымат, жаштар министрлигинен чакыруулар, көңүл буруу, же болбосо кандай бир мындай сыйлоо деген нерселер барбы, жокпу? Өзү ошондой нерселер барбы бизде? Алып эле атат го. Жок, ошондой министрликтер барбы бизде? Бар, бирок тилекке каршы. Мен ошондой билбейм, эми ошондой министрликтер болсо дейм да, эгерде болсо, андай министрликтер иштесе. Маданият кандай министр дедиң? Маданият, маалымат, Маданият, жаштар министри, жаштар министри, спорт министрлери болсо,
эгер болсо. Алар жаштар маданият министри деген сөз, значит, маданият, жаштардын маданиятын өстүрүш керек да, туурабы? Жаштарга жардам бериш керек деген сөз, туурабы? Жакындан жардам бериш. издеп барып жардам бериш керек. Или бул баланча айылдан, баланча көчөдөн чыгыптыр. Кыргызстан жараны деп. Жаштарды ошол тарбиялап алып чыгыш керек дегендей сөз. Ооба. Андай министерство болсо бала даяр турбайбы? Даяр бала турат, тем более Кыргызстанды 8 жолу дүйнө жүзүгө тааныткан, 8 жолу. Керемет. Бул Кыргызстандын ичинде эмес, дүйнө жүзүндө, мировой уровне тааныткан бала турат, жаштар, пожалуйста, иштесин ошо министерство. Чемпиону турат. Ооба. Анан эгер ушундай бала менен иштебесе, иштебегенде карап айтам да, бизде ошондой министерство бар өзү дейм да. Эгер бар болсо, анда түшүнбөйм. Суроо, жооп ачык бойдон калды. Балким кулактарына күмүш сырга. Жакшы, дагы кандай сунуш? Ушундай да. Анан өзү негизи мындай балдарды Минобразование мектепте окуйт да бул. Кыргыз билим берүү министрлиги, Билим берүү министрлиги. Мектепте окуйт, мектеп окуучусу. Билим берүү министрлиги өзү лично контроль кылыш керек деп ойлойм. Себеби бул мектептин окуучусу да. Ооба. Мектептин окуучусу биринчи класска барбаганы мейли, алдында мектептин окуучусу эмес болчу. Мектепке киргенден баштап, мектептин окуучусу болгондон баштап деле канча жолу Кыргызстан атын чыгарды, канча жолу мисалы үчүн Кыргызстан из Киргизии, из Кыргызстана деген сөздөр айтылды, байрак көтөрүлдү дегендей, баягы флаг көтөрүлдү дегендей. Анан билим берүү министрлиги өзүнүн окуусуна көңүл буруш керек да. Хотя бы ходатайство жазыш керек да. Бизде ушундай окуучу бар деп туруп. Ийгиликтер мындай. Ооба, ийгиликтер мындай. Биз Союз учурунда биз спорт менен машыгып жүргөн учурда биз ийгиликке жетип келсек, биздин мектептин директору ходатайство жазчу да. Биздин ушундай окуучубуз ушундай болду деп районго жазчу Союз учурунда. Азыр кандай экен, аны мен жакшы билбейм да. Бирок билим берүү министрлиги өзүнүн окуучуларына көңүл буруш керек да. Тем более ушундай ийгиликке жетишип турганда. Чоң сыймык. Сыймыктанып көңүл буруш керек да. Биздин окуучубуз ушундай болуп жатат. Биздин окуучубуз Кыргызстандын бир жагына дүйнө жүзүнө туун көтөрүп атат деген сөз болуш керек. Окуп аткан мектебиңин аты жөнү кандай? Сатыбалды Давлетова. 14 мектеп. Көчөнүн аты кандай? Мектептинби? Жок, сен жашаган. Микрорайон Курманбек. 23 көчө. Ай, секрет айтсаңыз. Демек, урматтуу көрөрмандар, угармандар, бул эми бир чети кулакка күмүш сырга дейт, баягы бетке айткан сөздүн зары жок дейт. Демек, биз көзү барды урматтап сыйланып билиш керек экен. Тилекке каршы кыргыздар көз өткөндөн кийин жакшы киши эле, жакшы адам эле деп анан күмбөз коюп эт жеп кетип калган бул эми шариатка деле туура келбейт экен. Демек, биздин жалпы бийлик башчыларына, министрлерибизге, жетекчилерге дагы бир аз кулагына күмүш сырга кылдык. Анда жыйынтыктоо каалоо тилек жалпы Кыргызстанга, дүйнө жүзүнгө, досторуңа эмне дейсиң каалоо тилек? 1 мүнөт да. Бизде 2017ден баштап ошо чоң экрандан чыгып кыргыздын туусун көтөрүп жүрсөк, ушул күндөн ушул күнгө чейин биздин турмушта биринчи жолу болуп атат бул нерсе биздин ушул немеде. Демек, значит, ушул күнгө буйруган экен Алла субхана таала. Нуржигит Кадырбеков деген агайыбыз депутат болуп калдыбы? Ушул агайыбыз бизге көңүл буруп бизди чакырды, биз ошол үчүн Бишкекке келип отурабыз. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болуп атат да. Тарыхта. Бул деген эми бул киши да мамлекеттик адам болуп калды эми. Ооба. Жогорку кеңешке барып калды. Биринчи жолу ушундай иш-чара болушу. Демек, биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошо Иман Нур фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековичке дагы ыраазычылык билдиребиз. Анткени талантты көрсөтпөсө, таптабаса, чыгарбаса ал калып кетет да. Булактын көзүн ачыш керек. Не дейсиз? Анда ыраазычылык билдиребиз жалпы элдин атынан, биздин ушул Насихат, Марва телеканалынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Каалоо тилектер болсун анда эл үчүн, журт үчүн. Нурмухаммед, досторуңа, эже агайларга. Мен келгенден кийин футбол ойнойбуз. Кудай буйрса. Достор, айылда достор. Жакшы, анда Нурмухаммед биз футбол ойнойбуз анда Кудай буйрса. Жакшы. Дагы эмне ойнойбуз? Дагы футбол, дагы бассейн. О, бассейн. Обязательно да. Баракелде. Буйрса алдыда кыргыздын туусуну көтөргөн.
Кыргызстандын президенти бизге көңүл бурмайынча тууну көтөргөн. Баракелде. Бурбай койсо арка карап кетип кала турган бизде жок. Бурдурбай Ар дайым алдыга. Ошо президентибиз бизге Нурмухамедке көңүл бурганга чейин ошо чоң аренада мировой уровеньде кыргыздын туусун көтөргөн да. Же биз Кыргызстандын президентин тажатабыз, же Кыргызстандын президенти бизди тажатат да. Баракелде. Бирок качып кетиш жок бизде. Баракелде. Аталова. Жакшы, алтынай болгон убактыңыздар бөлүп келип, элибизге, журтубузга, көрөрмандарга жакшы маек бердиңиздер, ийгиликтер дагы буюрса алдыда деп ойлойбуз. Ошол Нурмухамеддин машыктыруучусу, врачы, продюсер, режиссеру Ормонов Асылбек байкесиге чоң ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Кудай таала мал жаныңызга, амалыңызга береке берсин. Анан биздин чемпионубуз дини чын болуп, көздөн Кудай таала сөздөн сактасын. Кыргызстандын байрагын көтөргөн жигиттерден болсун. Биз жалпы кыргыз эли сен менен сыймыктанат. Кудай буюрса, ийгиликтер алдыда. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, таалим берисин көрдүңүздөр. Кудай буюрса ошол уулдарыбыз ошол Нурмухамедтай дүйнө жүзүн көтөргөн азаматтардан болсун деп тилек кылабыз. Кудай буюрса биздин баатырларыбыз Кыргызстандын байрагын көтөрсүн. Кыргызстаныбыздын байрагы дайыма ар жерден дүйнө жүзүнөн желбиреп турсун. Ушул Нурмухамедке Кудай таала ак жол берсин деп тилек кылабыз. Кийинки эфирден амандашканча Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.